Бүгүн бизде түз эфирде Жогорку Кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, кечиресиз. Биздин бүгүнкү темабыз педофилияга жазаны күчөтүү керекпи жана ал кандай натыйжаларга алып келет. Убакыт бөлүп биздин түз эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан биринчи эле суроом, эмне үчүн анын жазасын көбөйтүүнү чечтиңиз? Буга чейин 13 жыл болгон экен. Сиз ошол мөөнөтүн 25 жылга узартуу керек деп айтып жатасыз. Эмне үчүн? Биринчи кезекте албетте эл өкүлү катары бул элдин талабы деп айтсам жаңылышпасам керек. Экинчи кезекте мен ата катары, мен дагы ошол өзүмдүн 5 баланын атасы катары коомчулукта болуп аткан акыркы убактарда өтө резонанс болуп кеткен, мындай окусаң окуй албай турган, сөзгө келбей турган жаман нерселерди көрүп, албетте биз мыйзам жазуучу орган болгондон кийин биз далилдеп, изилдеп, эмне үчүн мындай болуп атат, алардын кесепети эмнеден болуп атат, анан буга кантип тоскоолдук кылыш керек, кантип буну жокко чыгарыш керек деген нерсенин үстүндө иштешибиз керек. Анан мыйзам жазуучу орган болгондон кийин биз мыйзам жазабыз да, башка бирөө жазбайт да. Башка маселе жөн эле айтып коюп эле, тапшырма берип коюп эле, бир кичинекей популизм сыяктуу болуп калсын десе, анда ошол жерден выступать этип койсо эле болот да. Бул жерде мен аягына чейин чыгарайын деп, ошол мыйзамга өзгөртүү максатында келип атабыз. Жөн эле бир эле мыйзам эмес, ал жерде 7-6 статьянын өзгөртүүсүнө мажбур болуп атабыз. Эми ал жерде ар кандай жанагындай педофилиянын бир топ бөлүктөрү да бар экен. Проституцияга же болбосо жанагындай жаман кинолорго тартуу боюнча же дагы бир топ көп статьялардын негизинде сроктору кичине болуп калган экен да. Эми биз практикада көрүп атабыз, окуп да көрүп атабыз, социалдык тармактарда да көрүп атабыз. Мурда педофилияга кармалган киши кайра чыгып эле дагы эле кайра эле керек болсо ошол эле кызды кайра дагы зордуктаптыр деген аябай жаман дагы мындай маалыматтарды окуп атабыз да. Анын артында көрсө ушул 15 жылдык мөөнөт бар экен, кыска. Ал мөөнөттү эми бизде баягы ооруканада жатты же да башка бир нерсе кылды деп айтор 5-6 жылда эле чыгып кетет экен. Өзү негизи 15 жылдан баягы пожизненныйга чейин да, мындайча айтканда өмүрүнүн аягына чейин. Бирок эми сотторду деле баарын күнөөлөгөнү болбойт, бирок көпчүлүк учурлар, дээрлик көпчүлүктө жана кыргызча кылып эле эң минималдуу ошол 15 жылга такап, 15 жыл менен эле куткарылып чыгып кетип атыптыр да. Анан эми албетте биз аны көрүп атабыз да. Мунун баардыгын көрүп тургандан кантип жокко сала албайсың, же кантип буну жөн эле популизм дей аласың. Биз буну өзгөртөлү деп чечтик да. Эмне үчүн 25 жыл? Биринчи кезекте ошол жана айтып кеткен 15 жылда тез эле чыгып калып атпайбы? 25 жыл бул чоң срок. Кандай учурда болбосун 25 жылда ошол жакта тартипке келеби? По крайней мере 25 жылда өзүнө мындай возрастной деле чыгып бир топ отургандан кийин тарбияланып чыгабы деген бир максат. Экинчиден, ал жерде өзүнүн мыйзамдары бар. Ошол өзүнүн ички мыйзамдарында деле 25 жыл жөн жатпайт. Ал жерде 25 жыл аябай көп мындай жаман нерселерди ал жерден өзүнүн жазасын алат деп айтсам болот да. Андан сырткары абакта отурган учурда деле жазасын алат. Абакта отургандардын өзүнүн мыйзамы бар. Неписанный жанагы мыйзам бар. Ошол мыйзамдын алкагында деле андай адамдар сол жатпайт ал жердечи. Алар адамдар ар кандай алардын ички мыйзам боюнча дагы бул эң оор кылмыш катары булардын оорду эң төмөн жерде болот деп айтсам болот. Айтор жакшы турмушту көрбөйт. Мына ошол алкагында кийин чыкса деле, чыккан адам деле бул нерсени кайра кайталанбасын деген максатта 25 жыл деп атабыз. Бул бир жагы, экинчи жагы жанагындай соттордон ар кандай ыкма менен саталабы же сүйлөшүп алабы же айтор кандай болбосун, эң минималдуу болгондо дагы 15 жыл эмес, 25 жыл болсун дагы жанагындай бир күн, 2 күнгө тең келет деген жанагы больницада жатып калса, же СИЗОдо жатып калса ушундай нормалары бар да. Ошолорду колдонгон күнү деле бир чоң узакта, чоң немеде срокто ошол жерде жатсын деген ниетте кылып атабыз. Анан үчүнчүсү баардык эле мындай адам табияты ошондой экен, бир наказанияны кылар же бир кылмышты кылардын анын артында эмне бар? Жөнөкөй эле уурулукту кылсам, мисалы штраф болсо, мүмкүн ал кармалып калсам штраф төлөп коемга деп да жүрө берет, например. Ал эми анын артында ушундай чоң жаза бар экен, же араб мамлекетине окшош колун кесип коет экен,
же болбосо мүмкүн азыр мага бул мыйзамда жана кастрациядан да сүйлөп кетем отдельно. Ал да кирип калса мүмкүн ошондой нерселерге барбоо максатында коркуп бунун жазасы катуу экен деп мына ошондой нерсеге барбайт деген үмүттө, тилекте ошол мыйзамды киргизип жатабыз. Албетте дагы көп факторлор бар. Негизи эле бирден бир ушул мыйзамды өзгөртүү дегенден кийин өзгөрткөнгө барып атабыз. Сиз азыр бул мыйзамды өзгөртүп, анын жазага тартуу мөөнөтүн көбөйтүш керек деп жатасыз, бирок буга чейин 6-чакырылыштагы депутаттар анын мөөнөтүн азайтышкан экен. Эмне үчүн, кандай максат менен бул кадам кабыл алынган, эмнеге бул мыйзамга өзгөртүү киргизилген? Мен ал учурда депутат эмес элем, бирок мен ойлойм ал учурда кабыл алынганын бирден бир себеби негизинен эле 2 кодекс кабыл алынган, гумандуу кодекстер болсун деп баардык нерсени ошол өзгөрткөн да. Мен ойлойм эми чын ниет менен ойлойм, что көп депутаттар ошондо бул ыкманы көрбөй калса керек, көңүлгө албаса керек. Ал жерде анткени баягы кодекс баары менен кошулганда, ал жерде көп да статьялар. Ошонун негизинде бир пакет менен кетип калган да. Мен ойлойм, эгерде мындай болгондо азайтуу маселеси эгерде бүгүн турса, аны эч ким андайга барбайт. Ошондо көптүн бири болуп эле өтүп кеткен. Көптүн бири болуп эле өтүп кеткен да. Мындай ага көп деле көңүл бурулган эмес, көптүн бири болуп эле пакет менен эле өтүп кеткен мыйзамдардын бири болуп калган да. Эми азыр аны ордуна келтирип атабыз, кайра жаман көрөбү, жакшы көрөбү, же ар кандай сөздөр айтабы, бирок бул бизге коомчулукка керек. Биз көрүп атабыз күндөн күнгө бунун кесепетин. Сөзсүз түрдө биз буга барышыбыз керек да. Бул бир эле методу. Андан сырткары дагы бир топ методдор бар. Эми баягы биз көптөн бери айтып келатабыз, ошол мектептен баштап илим сабагын киргизели, ошол жанагы религия аркылуу болобу, илим дебедимби, жана религия маселесин, иман, дин таануусу, дин маселеси менен, иман менен буну дагы бир кичинекейден баштап бир өзгөртө алабызбы деген нерселер бар. Андан сырткары биздин диний ошол жума күнү дин жактан, биздин дум жактан, же болбосо жана церковтар жактан болобу айтор, алардын дагы бул жерде катышуусу керек. Ал эле эмес, биздин правосвященниктер бар, алардын катышуусу менен, негизи эле жалпы коомдун катышуусу менен биз буга бөгөт коюшубуз керек. Бул деген биздин баардыгыбыздын эле балдарыбыз. Мен ойлойм, буга баардык эле кызыктар акырын болсо дагы ушинтип кичине болсо дагы жылып оңдойбузбу деген бир үмүт бар да. Анткени статистиканы карап көрдүм, ушул 21-жылы, мурдагы жылы 325 факт болуптур да. Бул официалдуу түрдө. Канчасы билинбей калды, канчасы такталбай калды, же канчасы аягына чыккан жок, бул дагы экинчи маселе да. Анан канчасы сотко жетти, канчасы сотко жетпей калды, жана кыргызчылык менен маселе чечилип калды. Айтор көп маселелер бар да. Ошондуктан биз буга кайдыгер карабашыбыз керек, биз мыйзамды күчөтүшүбүз керек деп эсептейм. Биздин байкашыбызча негизи эле көпчүлүгү байкаса керек, ушундай жаңылыктарды биз жарыялаган күндө дагы аябагандай көп комментарийлер жазылат. Алардын басымдуу көпчүлүгү мындайларды өлүм жазасына эле тартып коюш керек, эмне үчүн бизде өлүм жазасы жок, эмне үчүн бычып салышпайт деген түрдүү чакырыктар айтылат. Ушул боюнча түшүндүрүп берип кетсеңиз, эмне үчүн бизде өлүм жазасы жок жана аларга карата да кандай чараларды көрсө болот? Негизи бул боюнча баардык мамлекеттерде өтө күчөтүп баратат. Мына жакында эле бир жума болду го, Россияда дагы өмүр бою камалсын деген мыйзамга өзгөртүү киргизишти. Казакстанда жана башкаларда, европалык мамлекеттерде керек болсо бычып салышат да, жана химическая кастрация деп коет. Айтор өзү негизи бизде конституцияда өлүм жазасы жок болгонго байланыштуу эле өлүм жазасы кирилбей калган да. Негизи эгерде бизде конституцияда бар болгондо буга өлүм жазасын берсеңиз дагы туура болот. Өзү негизи эң туура аягы жетип барып ошол эле болуш керек да. Мындай адамдарды дүйнөдө көтөрө албайт деп элестейм, жерде көтөрө албайт. Мындай адамдарды дароо эле өлтүрүш керек деп эсептейм да. Ал эми современный сөз менен айтканда башка жагы бар, башка жолу бар, жана бычы же химическая кастрация деп коет. Мына ошондо киргизишибиз керек деп эсептейм. Мен азырынча мындай срок деле жана көбөйтүп атпайбызбы, бирок экинчи окууда эгер мен коомчулук колдобой деген ар кандай пикирлер да болду да. Эгерде колдоп кетсе, жана бир топ мыйзам депутаттар да колдоп кетсе, мүмкүн өкмөт менен сүйлөшүп туруп, жанагындай химический кастрация, мындайча айтканда бычып койгон маселесин дагы экинчи окууда киргизебиз. Бул азыр даптаяр менде турат, текстин дагы баардык нерсесин да
статьясы беренеси да даттайыр болуп турат. Болгондо азыр ушул консультация жүргүзүп атабыз. Өкмөт менен ошонун аягына чейин чыгарып, эгерде определенный жактан өкмөт даяр болсо, анда биз бул пунктту дагы киргизип кое беребиз. Мен билишимче химиялык бычуу бул кымбат процедуралардын бири болуп эсептелинет. Мунун материалдык жагы кандай болуп калат? Бул биздин бюджетке күч келтирбейби? Ошон үчүн өкмөт менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткан негизи ошол болчу. Анткени буга бүгүнкү күндө өкмөт даярбы, даяр эмеспи? Акча жагынан дагы, технический жагынан дагы даярбы, даяр эмеспи? Эгерде даярдык эле бир кичине көрүнүп калса, что даярдыкка болот экен десе, анда биз керек болсо мөөнөтүн дагы коюп коебуз. Бирок кийинки жылдары акча тапсын деген мындай катуу эле поручение менен кете беребиз да. Бирок бунун аягына точканы коюш керек деп эсептейм. Бул жагынан башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай химиялык кастрацияны жасаганда? Мисалы үчүн бул адамга, ошол кылмышкерге кандай таасирин тийгизет? Бул аны ого бетер ачуулантып, ого бетер мындай өч алууну каалоосун жаратпайбы? Ушун эми практиканы карап кесепети көбүрөөк болуп кетпейби? Карап көрдүк. Мен ойлойм, ошол нерселер киргизилгенден кийин ошол айрым мамлекеттерде мындай нерсе азайып калды да. Бул эми мындай нерсе ар кандай факторлор менен келет экен да. Бир фактору бул адам баласын оорукчан болуп калат, мындай психический оорукчан фактор бар экен. Экинчиси бул социалдык ушул турмуштун негизинде. Мына биз көпчүлүк учурларда керек болсо аялдары кетип калып, башка мамлекетке барып, жана мигрант болуп иштеп кетип атат, күйөөлөрү жалгыз калып атат. Тилекке каршы ушундай да көрүнүштөр бар бизде. Жумушсуздук маселеси, социалдык проблемалардын дагы негизинде келип келаткан бул бир проблемалардын бири да. Үчүнчүсү бул ошол социалдык тармактарда ар кандай видеолорго доступтун болгону. Бул дагы ученыйлар аркылуу айтылып жатат, бул оору деп. Бул дагы аны көрө берген адам сөзсүз түрдө ушул нерсенен ооруп калат деген дагы мен эмес, буну ушул окумуштуулар чыгарган нерсе. Демек, бул үч нерсе менен биз күрөшүбүз керек деп эсептейм да. Биринчиси эми мыйзам жагынан түшүнүктүү. Экинчиси биз ушул дин сабагы жактан жана диний конфуциялардан ал жактардан ишмердүүлүгүбүз алып барсак, ал экинчи жагы. Ал эми үчүнчү жагы, сиз айткандай жанагындай химический кастрацияны кылып койсок, анан коркуп деле көп нерсеге барбай калышат, кылбай калышат деген ниет бар. Ал эми кылып койгондорго мен ойлойм эч кандай мындай кайра жини келип, кайра немете албайт. Анткени баары бир деле химический кастрациядан кийин баягы айткан срокко отурат ал. Отуруп ошол жакта жазасын дагы тартат. Будан да 2 эсе тартат. Мен ойлойм чыккандан кийин өмүр бою ушул дүйнөгө келген негизи ошол кылмыш кылганын мындай өмүр бою жалит этип өткөч керек деп эсептейм да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен сизге эскерте кетейин. Бизде азыркы учурда түз эфирде конокто жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Биздин бүгүнкү темабыз педофилиянын жазасын күчөтүү керекпи? Сиз айтып атасыз, химиялык кастрация боюнча дагы маселе көтөрүп жатам, балким бул дагы кийин жаза катары көрүлүп калат деп. Бирок биздин соттун адилеттүүлүгүнө аягындай көп күмөн жаралат. Анан бул жагы кандай болуп калат? Балким бейкүнөө адамдарга карата колдонулуп калбайбы? Мен ойлойм, биз жана жазасын 25 жыл берип аткандан кийин жанагы кастрацияны определенный бир 5 жыл болобу, бир отургандан кийин кылыш керек деп эсептейм да. Ошо мүмкүн жана сиз айткандай туура эмес соттолуп калды, же күнөөсү жок деле алып барып коюп туруп тыгып салды дегенде, ошондо бир 5-10 жылда анын ошол реалдуу түрдө күнөөсү барбы, жокпу, баардыгы анықталат эле да. Анықталып, анан определенный бир комиссия, сөзсүз түрдө ошонун астында дагы бир комиссия бир карап жагдайларды. Андан кийин бир чечим кабыл алса, мен ойлойм ошондо ошол жол менен кетсек боло берет да. Дароо эле кыла турган болсоңуз, туура бизде эми практика көрсөтүп атпайбы, айрым учурларда күнөөсү жоктор деле кирип болуп кетип атат. Анан анда яркий, четкий доказательный базасы бар учурларда мүмкүн сразу болобу. Айтор бул мындай эми мыйзамга өзгөртүү кирип атканга байланыштуу обсужденияда жана эксперттер менен чогуу иштеп атабыз. Мен ойлойм, жакын араларда бир чечимге келебиз деп ойлойм да. Ошол эле туура болот го, жана бир 5 жылдан кийин, например, же 10 жылдан кийин
сөзсүз түрдө жана химический кастрациясы болот. Ошол отуруп чыккандан кийин астындабы мүмкүн, бирок чыгаардын астында мына ошол жазасын аягына чейин алып, анан чыкканда дагы коомчулукка, башка обществого уже безвредный болуп чыгабы деген бир неме бар да. Бирок дагы бир сунушту назар киргизип атабыз. Чыккандан кийин, например, аны эми баягы бардыгыбызда эле мына мобилдик телефондор бар, ошолордун алкагында ал сөзсүз түрдө өзүнүн телефонун жанагындай телефонун берип турса, биздин органдар аны мындайча айтканда отслеживать этип турса, кыргызча айтканда болот эле, ошол көзөмөлдөп кайсы жерде жүргөнүн, кайсы жерде басканын, мүмкүн көбүрөөк жанагындай приложениялар бар да, эми көбүрөөк мектеп жактарда жүрүп калса, ал приложениялар сигнал берип турат. Ушул что-то последний акыркы убактарда, акыркы учурларда мектептин жанында, тигин жанында жүрүп калды депчи. Айтор так эле участковыйлардын алкагында ал немеге алат, учетко. Бирок учетун дагы современный кылып, жанагындай жүргөн жерлеринен бери отслеживать ете турган программа болсун деп атабыз да. Бул дагы бир аракет. Ушул чыкканда дагы жөн чыкпай, ушул коомчулукка өзүнүн зыян келтирбесин деген бир норма да. Бул эми кылмыш иши болгондон кийинки чаралар болуп атат. Ошолорду алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүү керек? Башка өлкөлөрдүн кандай тажрыйбасы бар? Эми биринчи кезекте биздин ошол правозащитниктер деп коебуз го, ошол ар кандай НПОлордун дагы, ошолордун дагы бул жерде мен ойлойм информациялык жактан жардамы керек, албетте. Ошол азыркы жаңы кабыл алган мыйзамдан кийин бунун жазасы өтө катуу экенин, күчтүү экенин ар бир жаран билгендей болуш керек. Бунун алкагында 25 жылга чейин отурат экенсиң, же болбосо пожизненныйга кетет экенсиң деген нерсе норманы ал анык өзү үчүн билиш керек деп ойлойм. Андан сырткары мектептен баштап жана дин сабагын киргизип, ал жерден бир топ түшүндүрмөлөр жүргүзсүн деп эсептейм. Ал эле эмес, биздин жанагы дунгтардын жана башка религиянын жетекчилери аркылуу дагы түшүндүрүү иши анык-анык мындай ай сайын өткөзүлүп туруш керек деп эсептейм. Айтор бул жерде коомчулуктун дагы жардамы керек да. Бир эле өзүң менен өзүң болуп кал дегендей эмес. Бул жерде дагы ошол жана силер чыгарып аткандай өтө катуу коомчулукта обсуждение болуп кетип атпайбы, бирок ошонун эмне болуп бүткөнүн, ал киши кандай жаза салганын мындай чагылдырылбай атпайбы. Биз болгону ошол болгон окуяны гана чагылдырып коюп атабыз да. Мүмкүн ушул окуядан кийин ал жазасын дагы чагылдырсак, башка элдерге дагы, башка ошол кылмышкер келгендерге дагы ой жүгүртүү пайда болот эле да. Эскертүү катарындачы. Мен ойлойм ушундай жумуштарды алып барышыбыз керек деп эсептейм. Анан эми бул жана психикалык оор боло турган болсо, эми аны врачтар гана айта алат, эми ал жагын мен жакшы түшүнбөйт экенмин, бирок кандайдыр бир ал жерден дагы бир ушундай бир алдын ала жумуштар сөзсүз түрдө жүрүп турушубуз керек дейбиз да. Сиз айткандай биз последствия менен күрөшпөй, причина менен дагы күрөшүбүз керек да. Биз алынып аткан мералар бунун бардыгы уже последствия болуп атат, кийинки бүткөндөн кийин нерсе депчи. Бирок кичине да болсо дагы адам баласына ошол кылмышты кылаардын астында жоопкерчиликтин кандай күчтүү экенин сезиш үчүн дагы посыл болуп атат да. Ушундай жөн эле өзгөртүү эмес да. Бул дагы мындай элге дагы, ошол кылмышкерлерге дагы 25 жылга отурат экен, эртең бир күнү чыга албайт экен, мүмкүн чыксам дагы жанагындай мени ар дайым милициялар отслеживать этет экен деп ушул кылмышка барардын астында ойлонуу керек деп эсептейм да. Көпчүлүк учурларда бизде ушул качып кетем жоопкерчиликтен, мени ким көрмөк эле, бул көп болсо отуруп кайра чыга калам да деген ар кандай туура эмес түшүнүктөр все-таки бар да. Адамдын табияты ошондой экен. Эгерде араб мамлекеттерине окшоп дароо эле өлтүрүп же дароо эле жана урдаса колун кескендей вариант болгондо, мисалы ал жерде жок да, преступность почти жок. Машинаны спокойно ачып коесуң, үйлөрүндө эч качан жаппайсың, замок деген түшүнүк жок. Андан кесепети сен жанагы урдасаң колун кесилет дегендин алкагында келип атпайбы? Ошол сыяктуу эле биз дагы ушул мыйзамды күчөтүп, кылмышка барсаң, ушундай жазасын тартасың, кесилесиң, берки жагында кесилет деп катуураак ушундай мыйзамдарды киргизишибиз керек. Мунун натыйжасы болот деп эсептейм. Бизде ушул жашы жете элек балдарга карата зордук зомбулук көпчүлүк учурда эң эле жакын адамдар тараптан болуп атат. Бул
эми так санын биле албайм, бирок менин байкашымча бул көбүнчө мигранттардын балдарына карата ушундай мамиле болуп жатат. Себеби алар балдарын жакын туугандарына, бир тууганына, тайжелерине ишенип таштап кетет. Андан кийин ушундай окуялар болуп кетип атат. Азыркы күндө ошол окуялар болгондон кийин азыркы күндө мамлекет кандай чараларды, кандай иш аракеттерди көрүп атат? Мисалы үчүн мигранттардын балдары каттоого алына, бунун ата-энеси жок, бул азыркы тапта туугандарынын колунда жашап атат деген эң туура маселе айтып кеттиңиз. Чындыгында көпчүлүк, дээрлик көпчүлүк ушуларда так таана ушул биздин жаш өспүрүмдөр ушундайга тек келип атат. Анткени тилекке каршы ошол турмуштун иштин жоктугуна жана айтып кетпедимби, социалдык биздин өзүбүздүн турмуштун негизинде болуп атат. Эгерде адамдын күндүн жумушу болуп атса, эртең менен барат, кечинде келет, андай оюна да келбейт андай нерсечи. Ушул бекерчиликтен чыккан нерсе болуп атпайбы бир жагынан. Экинчи жагынан сиз айткандай жанагы биздин көпчүлүк элдерибиз ушул миграция болуп өзүнүн семьясын багам деп башка мамлекеттерге чыгып кетип атат дагы, балдарын башка бирөөгө таштап кетип атат. Албетте бул дагы жаман нерсе. Ал баланы жат тууган болсо дагы жат бала дегендей эле мамиле кылынат. Ар кандай жанагындай жаман нерселерге барып атат. Айтор биз бул иретте дагы, бул максатта, бул кадамда дагы биздин атайын министрлик бар. Бирок мен ойлойм, бул жетиштүү эмес, ал толугу менен билбейт. Бизде анчалык сотрудниктер деле жок. Ар бир айылда эмне болуп атканын, кимдин баласы кетип атканын, ким баласын кайерге калтырып коюп атканын мен ойлойм, буга дагы бир башка бир мыйзам менен, бир жол менен келишибиз керек болуп атат. Эгерде ошол балдарын калтыра турган болсо, ал сөзсүз түрдө мамлекет тараптан дагы каралыш керек да. Жок дегенде кандай тамак жеп атат, мектепке барып атабы. Жок, мисалы үчүн балким чет өлкөгө кетип атканда сен деген кандайдыр бир документтер чогултуп же бир жерге отчет бересиң, мен кетип атам, Кыргызстандын ичинде жашы жете элек 2-3 балам калды, аларды баланча адамга ишенип таштадым деп. Анан мамлекеттик бир кызматкер барып, бул балдар биздин көзөмөлүбүздө, булар менен бир нерсе болсо сиз жоопкерчиликке тартыласыз деген нерсе айтылып койсо деле, ал адамдарда сестенүү пайда болуп калат беле. Туура айтасыз. Биз көптөн бери ушул министрлик ачып жүрбөдүк беле, миграция дегенчи. Акыркы учурларда ушул министрликти деле даже агентство түрүндө да жокко чыгарып алдык да. Мына ошол министрликтин түз биринчи вазипасы, биринчи ошол кыла турган иши ушул болчу. Мигранттар чыгып кетип атабы, биринчи кезекте алар каяка чыгып кетип атат, ким менен чыгып кетип атат, кантип барат, кимге барат, кайсы жерде иштейт, аны толук ошол жерде сопровождать этип, алар эмес ошол жеринде тосуп алып дегендей жумуш мурда жүрүп турчу да. Мына ошол жерден азыр бизде көп нерсе кетип атат. Буну биз кайра жандандырышыбыз керек. Сөзсүз түрдө мигранттардын ошол жакта барганда дагы жөн эле барып посольствого эмес. Посольство бул дипломатический орган да. Бул эч качан биздин жарандарыбызды мындай күнүмдүк турмушунда карап кете албайт. Ал жерде биздин ошол миграциянын өкүлчүлүгү болуш керек. Мына ошол жерге барып, ал жерден алар жумушка орношуу маселесинен баштап, бул жакта баласы кимдин үйүндө, кайсы мектепке барып атат, эмне кылып атат, ким карап атат дегенге чейин биз чечишибиз керек да. Бул жактан баягы сиз айткандай чыгып атканда бүт маалыматын таштап кетиш керек. А мамлекет деген мамлекет, ал аны карап, камсыздап бериш керек да. Мүмкүн туугандарына жашаса, жок дегенде аларды навещать этип, жанагындай барып, жеринен көрүп, бул система ушу тилекке каршы бизде эч иштей албай койду. Бул башка өнүккөн мамлекеттерде аябай жакшы иштейт да. Ал жерде керек болсо жана балдарынын кандай жашоосунан бери баштап, ата-энеси уруп атабы, уруп атпайбы чейин баягы социалдык соцзащитадагы сотрудниктер карайт да. Биз эми ойлойм, биз СССР маалында калып калган метод менен иштеп келе атпайбызбы? Биз бул жерде дагы чоң реформалар жүргүзүшүбүз керек деп эсептейм. Эми пока депутат мыйзам катарында эле өзүнүн сунуштарын берип атат деп айтсам болот, бирок в целом бул отраслда чоң реформа керек. Буну комплекстүү караш керек. Бул мен кылып аткан же биз кылып аткан, жүргүзүп аткан нерсе бул ушу менен токтоп калат дегенден алысмын. Комплекстүү баардык жактан, баардык форматта жумуштарды алып барыш керек. Ошол в том числе жана сиз айткан мигранттарда бул өтө көйгөйлүү маселе. Бул мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин анын үзүрүн, жемишин канча убакытта сезе алабыз? Коомчулук канча убакытта? Биз любой нерсени бир жыл өткөндөн кийин настаттан чыгарабыз да. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм, биз бир ушул марттын аягы, апрелдин аягына чейин кабыл алсак, 3 окууда президентибиз ушул где-то майларда кол коюп берсе, демек дагы бир жылдан кийин, майдан кийин биз статистиканы чыгарып,
Бая мен айтып кеткендей, ош мурдагы жылдары 325 фактыларга чейин болуп атса, ошол факты азайса, демек бул биздин бир кандайдыр бир өзүбүздүн салымыбызды коштук, бир кандайдыр бир учурда ушул мыйзам иштеп кетти деп айта алабыз да. Ошондо гана билинет, мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө өзүнүн кесепетин билинет, тийгизет. Бул жерде сөзсүз түрдө кылмышкер бул нерсеге карайт. Бул практикада эле көрсөтүлөт жана мисал келтирип кеткенде араб мамлекеттеринде уурулук жок дегендей эле бизде дагы азаят деген чоң ниетте турабыз. Бул сиз башталышы гана деп айтып атасыз. Бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Мындан аркы дагы кандай кадамдарды жасайсыз ушул багытта, ушул көйгөйдү чечүүдө? Ушул экинчи окууда тез арада өкмөт менен сүйлөшүп, өкмөттүн жанагы позициясын билип, жана химикалык кастрацияга бара турган немени киргизишибиз керек. Ошондо көп нерсе чечилет деп ойлойм. Ошондо статистика бат эле түшүп калалы деген чоң ниетте турабыз да. Экинчиси, мен бүгүн эле, эртең эле ушул биздин диний уюмдарга жүздөйүн деп атам. Алар ушул мыйзам ушундай болуп атканын, плюс бул канчалык күнөө экенин дагы көп жерлерде айтып турушубуз абзел деп эсептейм. Бул профилактикалык жумуш. Ал эми өз тараптан жана миграция маселеси боюнча дагы буну камтып кетип, ал боюнча дагы реформа боюнча өзүмдүн сунуштарымды дана киргизип турам деп ойлойм да. Эми булдан бойдон токтоп калбайбыз, дагы карап көрөбүз. Колдон келишинче ушул багытта иштегенге аракет кылабыз. Мен өзү негизи экономист, финанс катары көп деле социалдык маселеге көп киришпейм да. Негизи билбесем билбейм деп эле чыгам, киришпесем киришпейм деп эле чыгам. Эч качан ал жакта эксперт болуп чыга калайын дегенден алысмын. Бирок бул маселе, бул финансист болосун, экономист болосун, айтор баарына тиешелүү маселе деп эсептейм. Жөнөкөй атадан баштап жарандардын бунун баардыгынын үйүнө келе турган өтө жаман нерселерден кооптонуш үчүн, сактаныш үчүн баардыгыбызга керек деп ушул мыйзамды киргизип атам да. Анан эл өкүлү катары дагы бул нерсе мен көпчүлүк ошо региондордо жүргөндө элдерден дагы ушундай сунуштарды көп уккам. Мен ошол наказдарды аткарышым керек. Наказдарды аткаруу максатында дагы ушул мыйзамды жазып келатам. Сизге чоң рахмат биздин эфирибизге бүгүн келип бергениңиз үчүн. Урматтуу окурмандар, бүгүн бизде түз эфирде Жогорку Кеңештин депутаты, ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев болду. Биздин түз эфирди көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта туруңуз.